1963-жылы курулган имаратта төрөт жана терапия бөлүмдөрү иштеп жатат. Эскилиги эбак жеткен ооруканада бейтаптар үчүн ыңгайсыздык жаралып келүүдө. Ным тарткан бөлмөлөр, эскирген шыптар оңдоп түздөп, канчалык аракеттенген менен түйшүк жаралчу дешет дарыгерлер. Бул больницабыз курулганы 1963-жылы курулган. Бул негизи 50 койка менен түзүлгөн болчу экен. Азыркы күндө бизде 20 койка бар. Анын арасында 2 отделение, терапия менен родильный отделениясы бар. Терапия отделениясында 16 койка бар. И родильныйда 6 койкабыз бар. Азыр биз жаңы шарттар курулуп аткан, ушу жаңы больницабыз курулуп атканыбызга абдан сүйүнүп атабыз, чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Себеп өлкө башчыбыз ушунчалык бизге колдоп, ошондой колдоолор көрсөтүп, жаңы больницаларды куруп берип атканга биз сүйүнүчтөбүз. Жергиликтүү калктын кайрылуусунун натыйжасында заманбап шарттагы курулуш башталды. 79 миллион сом республикалык бюджеттен каралып, 2 кабаттуу 30 орундуу оорукананын курулушу жүрүүдө. Долбоордун ичинде медициналык жабдуулар да толук камтылган. Курулуш быйылкы жылдын май айында башталды. Келишим май айында түзүлдү. 1 жылдык келишим менен Кудай буйрса жаңы жылга бүтүргөнгө аракет кылып катуу иш аткаратабыз. Каражат канча эле? Каражат 79 миллион сом. Анын ичинде бардык кандай шарттары бар? Медициналык жабдуулары? Медициналык жабдууга 17 миллион сом акча каралган. Бүт бардык эмеректери бар ичинде. Курулуш 2025 жылдын май айында башталган, тиешелүү шарттары камтылган. Төрөт бөлүмүндөгү 2 даана УЗИ аппараттары, ымыркайлар үчүн вакуум жана бейтапка кош бойлууга ыңгайлуу лифт да орнотулат. Учурда курулуштун 50% аяктап калды. Бир нече жолу ремонттон өттү, ошого да карабастан эскилиги жетип, бүгүнкү күндө биз мындай жаңы имараттарды курууга муктаж болгонбуз. Мына бүгүнкү күндө ошол республикалык бюджеттин каржылоосу менен курулуш иштери башталып, мына 30 койкалуу оорукананын курулуш иштери жүрүп жатат. Негизинен бул жаңы 2026 жылга чейин ушул жылдын аягына курулуп бүтөт. Нукен районундагы Эргешалиев айыл өкмөтүндө 15 айыл бар. Мында 4 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, 8 фельдшердик акушердик пункт калкты тейлеп келет. Кыялса Бирахунова, Бейбек Жумабаев, ЛТР, Нукен районунан.